привет! Я Карпаева Амина, мне 16 лет. Я заканчиваю 6-месячный тренинг. Сюда я пришла, не зная ничего, а завтра уже сдаю экзамен по кухне и, в принципе, объединяя все. Вчера я отнесла пригласительные, сама написав по Брайлю для своих инструкторов и родителей. Также вывела через принтер на плоском, то есть, как обычные зрячие люди. Сейчас я иду закупиться продуктами для завтрашнего экзамена, для завтрашнего экзаменационного вечера. Урматтуу Земфира эже, сизге менин салтанаттуу кулинардык сынакма чакырып кетейин. Сизге жана урматтуу баары менен всеми любимая Хаётжи Мосиге, бул Хаётжи. Окей. Прям муж какой. Сизге пригласительный атабекиңиздерге келип конок болуп кетиңиздер. И жакшы көрөм да сени.
еңбегиңиздердин баягы результаты кандай болуптур, айырмасы бар бекен? Кандай ой менен жибердиңиз эле бияка? Кандай ой менен кетип атасыз? Ошону айтып берсеңиз. Мен биринчи кетип атканда аябай кыжаалат болдум чын эле. Аябай жүрөгүм ооруп, эми чынында үйдөн биз школго даже эшик сыртка туалетке деле жетелеп калчубуз да. Аябай кыжаалат такыр көрбөсө мындай элестете да алчу эмесмин да, өз алдынча бир басып кетет дегендей. Коркот элем, бирок Земфира эжени көрүп аябай суктанат элем, анан бирок кызымды кой бере алып баса алат деген. Коркчу школда да жетелешип жүрүшүт да булар. Анан аябай кыжаалат болуп, бирок баягы Аллага таянып мен бара берсин, өзү дагы аябай ушунчалык барам деп эме кылды да. Барам, үйрөнөм, ушундай болот экен деп, анан көзүң менен көрбөгөндөй мындай биз баягы көзүбүз менен көрө албагандан кийин мындай бир кыжаалат боло берет экенбиз, бирок келип баягы басканын көрүп, баягы сиздердин тияк бияка чыгып өз алдынча басканын көрүп аябай суктандым чын эле. Аябай жүрөгүм аябай ушундай ыраазы болдум да. Инструкторго, ушу жалпы жамаатыңыздарга аябай ыраазы болуп, аябай өзүм аябай прям амина көргөндөй баскандай болуп кетти да. Анткени кыжаалат болот элем, кайсы убакта болсо эмне болот эми, бир күнү барсың, бир күнү жоксуң, кыз бала тем более. Анан азыркы тамагын биринчи жолу ичип атабыз. Машалла. Аябай ыраазы болуп атам да. Ушунча тамак чоңоюп калган кызга действительно кыжаалат болот экенсиң, кыз киши. Анан аябай ыраазы болдум чынында инструкторлорго, жалпы жамаатыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Балдарыбызды эч качан чектебеш керек экен булчу. Акылга сала берет экенбиз, бирок баягы сиздердин ушу эмгегиңиздер, жалпы жамаатыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө Аллах таалам ден соолук берсин. Ушунчалык ыраазымын чын. Башкалар да ошо чектебесин, балдарды эч качан көрбөйт деп, мындай нерсе биз баягы школдон көрөт элем, ошентип кээ бир балдардын үйүнө алып кетип калган да. Даже биякта окуй албайт, баса албайт экен жок депчи. Ошондой ата-энелер да болгон. Анан мен аябай кубанычтамын Аминанын ушу жыйынтыгын көрүп алып, ушу аябай толкунданып, сүйүнүп атам чынындачы. Эң чоң жетишкендик, ооба, салаты, тамактарын көрүп алып чынында аябай сүйүндүм. Чоң рахмат сиздергечи. Аллах таалам ден соолук берсин. Ишиңиздерге береке берсин. Үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Дагы ушундай чындап үйүндө баягы чындап келгенде аябай кыжаалат болуп, кызым ушинтип үйдө камалып жүрүп өткөндө аябай мындай таарынчаак болуп кеткен. Чында чоңойгон сайын ошондо кичинекейин анча эмес эле, бирок чоңоюп баратканда таарынчаак чынында жүрөгүм ооруп калган да. Анан бул жактагы жетишкендигин көрүп алып мен ушунчалык кубанып атам, аябай сүйүнүп атам. Кызымдын келечегин мындай көрө алдым да эми. Мурун 6 ай мурункуга караганда азыркы Амина өзгөрүптүрбү? Аябай өзгөрүптүр. Жок, аябай да. Кандай болуп өзгөрдү? Мындай ачык, мындай киши менен ачык сүйлөнүшүп, тартынчаак эле да бир нерсени анан жүрөгүнө катуу тийип калбасын деп эме кылат элем, бирок ачык сүйлөшүп, таякты алып мен өзүм басам, көп нерсени өзүм кылам деп мындай аябай ушундай жетишкендер чоң экен. Өзү баардык жерге барып келет экен, өзүм да көрдүм. Мектепке барып атат, тияк бияка таап барып келдим. Ушундай жаңылыктарын мага салып сүйлөшүп айтыптыр. Тияктамын, бияктамын, бардым, келдим да. Машалла, аябай 100% даже өзгөрүптүр да. Ушунчалык чоң жетишкендик экен. Могу продуктта дасторконго алынган, ушунда жасалган тамактардын ингредиенттерин баарын Ооба. өзү барып алып келип. Машалла. Сен жибересизби продукты? Конечно, жиберем да. Жүрөгүм ток да азыр. Бара алат. Аттан Аманды жибересизби? Жок. Аман өзү деле көрдү эми бул барысы сен перевод дейт болуш керек, бул жерде угуп да отурат. Эми өзүң бар, өзүң кыл дейбиз да эмизчи. Мындай ток коркпой бара аласың, келе аласың, өзүң кыласың дейбиз эми ошо. Сонун аябай жыйынтыгын көрүп сүйүнүп атам. Несин айтты беле? Умрага барат уже. Ооба, бизди сүйүндүрдү, антип дагы умра ошо жолдомо алыптыр. Аллах ыраазы болсун. Аны да көрүп алып аябай толкундандык. Аллах ыраазы болсун. Ошо Билим байкенин дагы ушул жамаатын Аллах таалам иштерине ийгилик берсин. Ар бир кадамын Аллах таалам эсеп соопторун жазган болсун. Ушу жалпы жамаатыңыздар ушул үйдү дагы ушул хозяины ушул үйдү биздин Асан байкенин дагы ушул балдарыбызга ушунчалык бир чоң жардам экен бул дагычы. Аллах ыраазы болсун. Алардын үй бүлөсүнө да Аллах таалам ден соолук берсин, бактылуулук берсин эки дүйнө. Ошо баардык нерсеңиздерди көрүп сүйүнүп атабыз. Ушунчалык устазалар бул жердеги
бардык жетишкендиктерин көрүп чындап аябай толкунданып сүйүнүп атам мен Аминамдын. Эң чоң жетишкендик. Бул нерсени биз өзүбүз мен кыла алмак эмесмин да, чындап аяп жүрө бермекмин ошентип элечи. Жок, күйүп каласың, кесип аласың деп элечи. Анан көрсө бул болот экен бул нерсени дагы. Ийгилик ишинизлерге. Духовкага тамак жасап атасың. Ой, эми буюрса коркпой калдык, көрүп алдык. Сен жасайт экенсиң, жаза деп таштап кое беребиз. Жөн батпат. Эски жасап үйрөнөт. Чай жасап атса мага окшоп жанында туруп кәнете. Байкеси, аман. Эмне деген сөзүң бар? Амина кандай өзгөрүптүр? Мурун эмне кылып берчү элең? Амина аябай жакшы өзгөрүптүр. Тамактары сонун болуптур. Мурун тамак сатчу эмес үйдө. Сабакка барып келчү, анан китеп окучу көп. Болду. Эң жумуш ошол да. Китеп окуйт, Куран окуйт, намаз окуйт. Бир-эки жолу мен өзүм остановкадан автобус менен өтүп баратып көрүп калдым. Айгурантта жүрүптүр болчу. Анан сразу башкачандай сезим болуп кетет экен, андай көрбөгөн жаным. Анан сразу чалып, эмне кылып жүрөсүң десем, экзамен болду, ушундай келгем дейт. Сүйүнүп калдым. Эми азыр быйыл кийинки жыл 11 класс. Экзамен уже 11 школго өзү барып келет. Ошо тамактар сонун болуптур, кафедегидей болуптур. Сонун болуптур. Ошо өзгөрүүлөр ошол. Чоң Алла ыраазы болсун силерге. Ушу сабакта берип үйрөтүп, өз жолдунча басып калганына азыр кубанып толкунданып турабыз.